Мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик чегара тилкесиндеги кырдаал өзгөргөн жок. Бул туурасында мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Баткен облусундагы чегара бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөсүн улантууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чегара мекемелеринин жетекчилеринин жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча эки тараптын чегарачылары 23-июлдан тарта мамлекеттик чегара тилкесин биргеликте кайтарууда деп айтылат маалыматта. Бул арада Кыргыз-Тажик чегарасындагы чырга байланыштуу атайын тергөө тобу түзүлдү деп билдирет Баткен облустук ЭБнин басма сөз кызматы. Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаевдин токтому менен аталган жазык ишинин коомдук маанилүүлүгүн ошондой эле толук объективдүү текшерүү үчүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Баткен район шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүлөрүнөн турган атайын тергөө тобу түзүлдү. Жабырлануучулар сурак берип, соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук баллистикалык, соттук медико-криминалистикалык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Ага чейин вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесинде болуп өткөн окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Анда тараптар окуяны биргелешип иликтөө жөнүндө чечим кабыл алышты. Мындан тышкары тараптар биргелешип күзөтүүгө, ошондой эле эки мамлекеттин калкы арасында түшүндүрүү иштерин улантууга макулдашышты. Жергиликтүү бийлик органдары кырдаалды көзөмөлдөө жана мониторинг жасоо иштерин улантышууда. Бул арада жаракат алган жарандарга жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусуна реанимобиль жана хирургтар жиберилди деп билдирет Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев. Чегара жаңжалынан жабыр тарткандардын айрымдары Баткен облустук ооруканасында дарыланып жатат. Орун басар аларды дарылоо шарттары менен таанышып, зарыл болгон бардык жардамдарды көрсөтүү тапшырмасын берди. Ошондой эле ал Бишкектен реанимобиль жана хирургтар жиберилгенин айтты деп жазылат деп билдирүүдө. Кыргызстандын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда чегарадагы чырда 17 киши жабыркап ооруканага жаткырылды. Алардын 14-үнө ок жаңылса, 3-өөнө таш тийген. Тажик тарап 1 киши каза болгонун, дагы 7 киши жарат алганын билдирип жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасындагы чырдан улам Баткен районунун Аксай айылынан коопсуз аймакка чыгарылгандардын саны 600гө жетти. Алар Баткен шаарындагы кесиптик лицейден 2 орто мектептин жана медресенин имаратына жайгаштырылууда. Эске салсак, 22-июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желек сабын орнотуучунда эки тарапы чырдаша кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек сап орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чегара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына воруктуктар нааразы болуп, чыр ушундан чыкканын билдирүүдө. Чегара чырынан кийин жабыркаган Лейлек районуна кете турган Исфана Баткен жолу азырынча ачылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Канттагы авиабаза аркылуу Орусияга учуп кетти. Бул туурасында КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Фейсбуктагы баракчасына жазып, учактын ичинен тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анын маалыматына караганда Атамбаев менен чогуу КСДПнын төрагасынын милдетин убактылуу аткаруучу Асель Кудуранова, КСДПнын төрагасынын орун басары Мурадыл Мадеменов, КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкина, өзү жана КСДПнын Орусиядагы расмий өкүлү Темирлан Султанбеков кетти. Жолдубаева Атамбаевди чакырган тарап Русджет үлгүсүндөгү учакты жибергенин, аларды Москвада жогорку деңгээлдеги жолугушуулар күтүп турганын жазды. Бирок жолугучу адамдардын ысымын ачык айткан жок. Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетиши боюнча расмий тарап комментарий бере элек. Мунун алдында Атамбаев Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө бийликтен аны камакка алуусун алдын алып, Канттагы авиабаза аркылуу учууну чечкенин билдирген. Ал авиабазага жоон топ тарапташтарын коштоосунда атайын даярдалган автоунаалар менен барды. Мурдагы президент Кыргызстанга кайра эртең 25-июлда кайтып келерин айтты. Эске салсак, 27-июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Крем Төбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушу боюнча Ички иштер министрлиги 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22-июлда Атамбаевдин Койташтагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган. Мурдагы президенттин тарапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп, топтолуп турушат.
Ош шаарында балдарды жакшы окутпаган мекеме жетекчилери жазаланады. Бул туурасында жергиликтүү мэриянын коллегиялык жыйынында вице-мэр Нурбек Кадыров билдирди. Маалыматка ылайык, калаадагы мектептердин жана бала бакчалардын ишмердүүлүгүн атайын комиссия текшерип чыкканда билим сапатын жогорулатуу боюнча алгылыктуу иштер жасалбаганы аныкталган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мектептерде жана бала бакчаларда сапаттуу билим берүү үчүн тиешелүү шарт түзүп бере алган эмес. 2019-20 окуу жылында көптөгөн бери кызматта отурган директорлорду ротациялоо жана мыкты иштеген орун басарларды жетекчиликке дайындоо сунушу киргизилет. Ошондой эле окуучулардын билим деңгээлинин төмөндөшүнө таасирин тийгизип, чабал иштеп жаткан жетекчилерге иштен кетирүүгө чейинки чаралар колдонулат деп айткан вице-мэр. Атка минер 18-19 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөрдүн жыйынтыгында Ош шаары алтын сертификат алуунун саны боюнча 4-орунда жана Олимпиададан 3-орунда калганынан нааразы болду. Бишкек шаарында 4-кабаттагы терезеден кулап кеткен 2 жаштагы кыздын абалы туруктуу деп бааланып жатат. Бул туурасында номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгердин орун басары Данияр Шайбеков билдирди. Дарыгердин айтымында жабыркаган кыз учурда жандандыруу бөлүмүндө. Анын буту сынган. Шаардык ИИБдин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча кечээ 23 июлда саат 18:50 чамасында жүзеки кызматына номер 3 балдар ооруканасынан Гагарин көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулап кеткен кыз түшкөнү тууралуу билдирүү келген. Ленин райондук ИИБинин ыкчам тергөө тобу жөнөтүлүп, бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда окуянын бардык жагдайларын аныктоо үчүн ыкчам тергөө иштери башталды деп айтылат маалыматта. Ысык көлдө 3 турист буюмдарын жоготуп, бири зордуктоого кабылган. Бул тууралуу жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган облустук коллегияда айтылды. Облуска ушул жылдын 6 айында 43.614 адам эс алууга келди. Алардын ичинен 6.429 жаран чет өлкөлөрдөн келген. Ушул жылдын 6 айында чет өлкөлүк жарандар менен байланыштуу 5 кылмыш катталган. Анын ичинен 3 эс алуучу буюмдарын жоготуп алган. Бир эс алуучу сексуалдык мүнөздөгү аракетке кабылып, арыз жазуудан баш тарткан. Аны менен катар бир зордуктоо фактысы катталып, кылмыштын бети ачылган. Туристтик мезгилде кылмыштардын алдын алуу, коопсуздукту камсыз кылуу максатында жалпы 924 кызматкер иштөөдө. Эс алуучулар көп баруучу алыскы Көк Жайык, Барскон, Туз көл, Кырчын жана Каркыра аймактарында убактылуу милиция пункттары ачылган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн облус боюнча жалпы 15 пост коюлуп, 72 кызматкер 34 кызматтык унаа менен кызмат өтөөгө тартылган. Андан тышкары Ысык көл облустук ИИБинин ЖКК бөлүмүнүн 62 кызматкер, 29 кызматтык унаа менен, ИИМдин ЖККБынан 10 кызматкер, 5 автоунаа менен тартылды. Учурда облустун аймагында 197 ден соолукту чыңдоочу жана эс алуучу мекеме иштейт. 83 эс алуу жайда видео көзөмөлдөө камералары орнотулган. Бишкек мэриясына эгемендүүлүк күнүнө карата салют ордуна бак тигүү сунушталды. Бул туурасында пикирин укук коргоочу Назгүл Турдубекова социалдык тармакка жазды. Ал азыркы заманда экологияга зыян келтирүүчү заттардан жана иш-чаралардан баш тартылып, планетаны сактоо аракеттери көрүлүп жатканын эскертет. 31 августта бардык шаардыктар биригип бак тигели. 2 миллион бул элдин акчасы, аны ботаникалык бакты сактоого жумшаңыз, дейт Назгүл Турдубекова. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык мэриясы эгемендүүлүк күнүн майрамдоого 2 миллион 40 миң сом жумшамакчы. Анын 500 миң сому салют жана фейерверкке бөлүнөт. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчысынын басма сөз кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков Мирзиёевди туулган күнү менен куттуктап, ага чың ден соолук, бакубаттык жана мындан аркы ийгиликтерди каалады. Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, достукту жана ынак кошуналык мамилелерди бекемдөөгө кошкон олуттуу салымын белгиледи. Мамлекет башчылар ошондой эле эки тараптуу кызматташтык абалын жана келечегин талкуулашты. Өз ара аракеттешүүнүн бардык багыттары боюнча кыргыз-өзбек мамилелеринин ыкчам өгүнүгүп жатканын белгилешти.
Казакстандык жашырчы Димаш Кудайбергендин ырдаганы Кытай актеру Джеки Чандын таңгалуусу менен суктануусун жараткан. Бул туурасында Спутник Казакстан жазды. Джеки Чандын экшн фильмдеринин эл аралык жумалыгынын ачылышында жасалган репетициянын видеосу Facebook тармагына жайгаштырылган. Ролик 21 июлда Датон шаарында тартылган. Кадрдан Димаш жогорку нотаны алып ырдаганда дүйнөгө белгилүү актер аны дем тартпай угуп калганын көрүүгө болот. Жумалыктын ачылышында Димаш The Crown, Screaming жана Unforgettable Day композицияларын аткарган. Акыркы ырды казакстандык ырчы, тайвандык ырчы Терри Лин менен дуэт кылып алып чыгышкан. Кыргызстандык 4 тасма Башкортостанда өтө турган Күмүш Акбузат эл аралык фестивалына катышат. Бул туурасында Кыргызстандын кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. Фестиваль 24-27 август күндөрү Башкортостандын борбору Уфа шаарында өтөт. Ага Россиянын 10 субъектисинен жана 10 өлкөдөн 48 тасма катышат. Ага катышуу үчүн Орусиянын 34 аймагынан жана 28 өлкөдөн билдирүү келип түшкөн. Аталган кино саамалыкка Кыргызстандын атынан 2 оюн жана 2 даректүү тасма атсалышат. Айбек Дайырбековдун Даракыры тасмасы этникалык жана улуттук кино бөлүгүндө катышат. Ал эми Бекзат Перматовдун Аврора, Азамат Шашеновдун Жашоо керемет жана Ибадылла Ажибаевдин Мугалим тасмалары фестивалдын социалдык жана мотивациялык кино бөлүгүндө көрсөтүлөт. Кыргызстандык спортчу Эмилия Алмазова каратэ-до шатакан боюнча 13-чү дүйнө биринчилигинде алтын медаль утуп алды. Мелдеш Чехиянын Градец Кралове шаарында 19-21 июль күндөрү өткөн. Аталган биринчиликке Кыргызстандан 25 спортчу катышкан. Эмилия Алмазова ката түрүнөн биринчи орунду багынса 12 жашка чейинкилер арасында комите түрү боюнча күмүш медалды уткан. Мелдештин жыйынтыгында командалык комите түрүнөн улуттук курама 9 байге жеңишкен. 1 алтын, 1 күмүш жана 7 коло. Жалпы командалык эсепте Кыргызстан 52 өлкө арасында 19 орунду ээлеген. Бельгияга 3-2 эсебинде утулган эркектер командасы 3-чү орунга жайгашкан. Япония барынан күчтүү чыккан. Коло медалды Абдибек Абсатаров, Аскат Абдакимов, Жомарт Медербек уулу, Бобек Нурматов, Султан Панарбеков, Бек Мырзалыбаев жана Алымбек Нарманов алган. Күрөш боюнча кыз-келиндер арасында Кыргыз улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугуна даярданууда. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия агенттиги билдиргендей, машыгуу жайында Бишкекте 3-августка чейин уланат. Улуттук курама командага 9 балбан кирген. Алар 53 кг салмакта Мадина Надирова, 57 кг салмакта Нураида Анаркулова жана Кымбат Рысманбетова, 59 кг салмакта Айбеке Артыкалы кызы жана Назира Марсбек кызы, 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 68 кг салмакта Мерим Жуманазарова, 76 кг салмакта Айпери Медет кызы жана ага машыктыруучу Байгазы Кенжебаев жана башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков. Күрөш боюнча дүйнө чемпиондугу 14-сентябрдан 22-сентябрь аралыгында Нур-Султан шаарында өтөт. Бул мелдеште Токио 2020 Олимпиадасына жолдомолор ойнотулат. Эртең 25 июлга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 32-34 плюс белгиси менен. Баткен облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 32-37 нөлдөн жогору. Ош облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 32-37 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 нөлдөн жогору. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 32-37 градус жылуу.
Бишкек шаарында түнкүсүн 19:21, күндүз 34-36 плюс белгиси менен.